Азыр биз иррационалдык туюнтмаларды жөнөкөйтүүнүн ыкмаларына токтололук. Иррационалдык туюнтмаларды жөнөкөйлөтүүдөн мурда иррационалдык деген терминге токтоло кетелик. Биз математикадан дайым эле сандарды бөлүүгө кездештиребиз. Мисалы үчүн 27-ни 8-ге бөлөлүк. Барабар 27-ни 8-ге бөлсөк, 3,10,375 чыгат экен. Дагы бир санды бөлүп көрөлүк. 12-ни 7-ге бөлөлүк. Кандай сан чыгат болду экен? 12-ни 7-ге бөлсөк, 1,71,42,85. Ушул сан 12 7-ге так бөлүнбөй, кайрадан 71, 42, 85 кайра кайталана берет экен дагы. Башкача айтканда 12 7-ге так бөлүнбөйт. Мындан чексиз, бирок мезгилдүү ондук бөлчөк пайда болот экен. Мезгилдүү. Эмне үчүн чексиз дегенде бул бөлүү түгөнбөйт, кайра уланып кете берет. Эмне үчүн мезгилдүү деп аталат? Себеби цифралардын мобул тобу кайра кайталана берет экен. Ошондуктан ушул топту биз мезгил деп атап кашаага алып коебуз. Бул цифралардын тобу кайра кайталанат экен. Ошентип санды санга бөлгөндө чектүү бөлчөк чыгат экен, же чексиз бөлчөк чыгат экен. Ал эми тамырдан чыгарсак кандай сан чыгат болду экен? Мисалы 2ден тамыр чыгарып көрөлү. 2ден квадраттык тамыр чыгаруу деген эмне? Кайсы сандын квадраты 2-ге барабар дейт. Анда 1,41, 42 кайра 1 жана башка болуп чексиз кете берет экен. Демек тамыр чыгарганда чексиз, бирок мезгилсиз ондук бөлчөк пайда болот экен. Мезгилсиз дегенибиз кандайдыр бир сандардын тобу ирети менен кайталанбайт экен. Ошондуктан бөлчөк түрүндө көрсөтүлгөн сандарды, мисалы үчүн 8ден 27 жана 7ден 21-ди грек тилинде гректиктер рацио деп аташкан. Ошондон биздин рационалдык деген терминибиз келип чыккан. Ал эми тамырдан чыгарганда чексиз, мезгилсиз ондук бөлчөк чыгып атканда бул рационалдык болбой калат экен. Анда грек тилинде бул рационалдык эмес дегенди ир менен жазылат экен де иррацио. Демек рационалдык эмес деген термин болуп, биздин иррационалдык деген терминдерибиз ошондон келип чыккан. Анда ошентип иррационалдык деген сөз байланышканда тамыр менен кошо байланышат экен. Иррационалдык туюнтма бул тамырларды кармап турган туюнтмалар болот экен. Анда биз 1-2 эсеп чыгарып көрөлүк. Бул кандай болот экен? Номер 1 мисал. 4 тамыр алдында 3x минус 12 тамыр алдында 12x плюс 2 тамыр алдында 75x барабар ушул туюнтманы жөнөкөйлөткүлө дейт. Бул иррационалдык туюнтма болот, себеби тамырды кармап калды. Турат, анда биринчи кошулуучунун өзүн жазабыз. Минус экинчи тамырдын алдында турган санды 12-ни 4 көбөйтүлгөн 3 деп жазып алсак болот. Себеби 12-ни мына жерге жазып коеюн. 12-ни 2 көбөйтүлгөн 6 десек деле болмок. Бирок 2ден дагы 6дан да тамыр чыкпайт. Ошондуктан 4төн тамыр чыккандыктан ушундай деп жазып алабыз. Үчүнчү кошулуучуну 2 75-ти болсо 25 көбөйтүлгөн 3 деп жазып алсак болот. Барабар биринчи туюнтманын өзүн жазабыз. 4 3x тамырдын алдында минус 4
төрттөн 2 чыгат, тамырдан 2 чыгат, 2 чыгат дагы ал 3x'тен тамыр чыкпайт, ошол бойдон калат. Плюс 5'тен 25'тен 5 чыгат, 5'ти 2'ге көбөйтсөк анда 10 болуп калат. Тамырдын алдында 3x калат. Барабар. Тамырдын алдындагы туюнтмаларды кошууга, кемитүүгө болбойт. Анда биз коэффициенттер менен гана иштейбиз. 4 минус 2 10. Белгилери бирдей болгондуктан 4кө 10ду кошсок плюс 14. Андан 2-ни алып таштасак 12 калат экен. 12 тамыр алдында 3x. Мындан ары чыгарып бүттүк. Эми номер 2-нчи дагы бир иррационалдык туюнтмаларга эсеп чыгарып көрөлүк. Мындай дейт. Номер 2. Алымында 4, бөлүмүндө тамыр алдында 7 минус тамыр алдында 3. Бөлчөктүн бөлүмүндө эч качан 0 турбашы керек сыяктуу эле көпчүлүк учурда бөлчөктүн бөлүмүндө иррационалдуулук турбаш керек. Бөлүмдө тамыр туруп калды. Муну биз жогоруда айткандай иррационалдуулук дейт экенбиз. Анда бөлчөктүн бөлүмүндөгү иррационалдуулукту кандай кылып жойсок болот? Мындай эреже бар. Эгерде бөлчөктүн бөлүмүндө мындай айырма туруп калса, анда ушунун суммасына көбөйтөбүз. Бөлчөктүн алымында бөлүмүндө 5-класстан эле белгилүү бөлчөктүн алымында бөлүмүндө бир эле санга же туюнтмага көбөйтүп жиберүүгө болот деп. Экинчи кашанын ичинде турган туюнтма биринчи кашанын ичинде турган туюнтманын көрдүңөр, бул жер минус болсо плюс алдык дагы, бул алымын дагы так ошол туюнтмага көбөйтөбүз. Тамыр алдында 7 плюс тамыр алдында 3. Алымында бөлүмүндө бир эле туюнтмага көбөйттүк. Экинчи кашадагы туюнтма биринчи кашадагы туюнтманын түйүндөшү деп аталат. Демек, бөлүмүнүн түйүндөшүнө же тутумдашына, кээ бир адабияттарда тутумдашы, кээ бирлерде түйүндөшү. Тутумдашы десек болот, түйүндөшү десек болот, көбөйтөт экенбиз. Анда алымынын өзүн эле жазалы. Тамыр алдында 7 плюс тамыр алдында 3. Бөлүмү 7-класстан белгилүү болгондой, бир кашанын ичи минус, экинчи кашанын ичи плюс болгондо квадраттардын айырмасын берет. Башкача айтканда, тамыр алдында 7-нин квадраты минус тамыр алдында 3-түн квадраты барабар. Алымынын өзүн жазабыз. 4 тамыр алдында 7 плюс тамыр алдында 3. Бөлүмү болсо, тамыр алдында 7-ни квадратка көтөрсөк 7 болот, тамыр алдында 3-тү квадратка көтөрсөк 3 болот. Ошентип бөлүмүндө 7-ден 3-тү алсак 4 калат. Алымында 4, тамыр алдында 7 плюс тамыр алдында 3 барабар. 4 менен 4 кыскарып кетет дагы. Тамыр алдында 7 плюс тамыр алдында 3 болуп калды. Ошентип бөлүмүндөгү иррационалдуулуктан кутулдук дагы, берилген туюнтманы жөнөкөйлөттүк.